Саламатсыңарбы? Бүгүн 1С программасы менен таанышууну баштайбыз. 1С программасы бул акчаны эсептөө, башка кардарлар жана клиенттер, сатып алуучулар, сатуучулар менен болгон мамилелерди контролдоо жана ошолор бардык отчетторду чыгаруу. Ар бир компания өзү мындай ийгиликтүү иштеш үчүн ушул данныйларды өз убагында сактап жана отчетторду алып турушу керек. Мониторингтерди жүргүзүү. Ошону 1С программасы жакшы, тез иштегенге шарт түзөт. Мисалы, бардык 1С программалары 3 принциптин негизинде иштейт. Мисалы, биринчи принцип бул справочники. Справочник деген бул 1С программасында справочник деген түшүнүк бар. Справочниктерге бул көп узак убакыт бою өзгөрбөй турган маалыматтар сакталат. Мисалы, контрагенты дейт. Контрагенты бул кардарлар жана бизге товар сата турган адамдар, биз товар сатып ала турган адамдар, башка адамдар болушу мүмкүн, же болбошо башка организациялар. Ошонун баардыгы контрагенты деген справочникке сакталат. Номенклатура бул товарлар, кызматтар, кызматтардын аттары. Мисалы, кызматка окуу курсу, мисалы англис тили, орус тили, же машина айдан үйрөтүү курсу десек дагы ушу номенклатуранын ичине жазабыз. Мисалы, товарлардан болсо компьютер, принтер, диван, мебелдердин түрлөрү, телевизор, продуктылар, картошка, пияз, шоколад, канцелярский товар, ручка, тетрадь, бардык ушу номенклатура деген справочникке сакталат. Физлица деген справочник бар 1С'те дагы. Ал физлица болсо организациядагы иштеген адамдар жазылат. Мисалы, бул справочниктерди биз толтуруп алгандан кийин справочниктердин деги маалыматтарды биз документтерде колдонобуз. Мисалы үчүн документтерде бир контрагентти көргөзүш керек болсо, жаңыдан жазып отурбастан мурун жазылган контрагентти автоматтык түрдө бул биз документке колдонсок боло берет экен. Мисалы үчүн бул жерде контрагентти алып, бул жака документке приходный, расходный жана документтерди биз туура толтурган болсок, алардын негизинде биз отчетторду чыгарып алабыз. Отчеттор 1С программасында өтө тез чыгат. Мисалы, справочниктерди карай турган болсок, справочниктин бардыгы операции деген жерде жайгашкан. Операции справочники. Мына справочники документы и другие объекты деген бөлүктө биринчи справочники бар. Ушул справочники деген пиктограмма мына баса турган болсом, 1С программасында киргизилген бардык справочниктердин тизмесин көрүп чыксак болот. Бул программада 100дөн ашык справочник бар. Биз көп колдонулган 3 справочникти ачып карап көрөлү. Мисалы, биринчиси контрагенты. Экинчи справочникти ачайын. Номенклатура. Дагы үчүнчү справочникти ачайын. Физические лица. Эми бул биз справочниктерди карай турган болсок, бир справочник, бул экинчи справочник, бул үчүнчү справочник. Справочниктерди биз карай турган болсок, аттары мына бул үстүнө жазылат экен. Номенклатура, контрагенты. Бул сол жак бурчунда болсо, справочниктерге мүнөздүү белгиси бар. Бардык справочниктер ушундай белги менен белгиленет, пиктограмма менен. Экинчи көңүл бура турган жер бул справочниктин панелин карай турган болсок, бардык справочниктердики окшош. Демек, биз бир справочник менен иштегенди үйрөнө турган болсок, бардык справочниктер менен иштегенди үйрөнөбүз деген де түшүндүрөт. Мисалы,
кнопкаларды карайлы. Бул минус белгисин басып койсом, справочниктер мына убактылуу астында болот. Аларды кайра бассам, кайра ачыла берет. Минусту басып мен жаба турайын. Контрагенты. Кантип иштейбиз бул справочниктер менен? Биринчи кнопкасы бул добавить. Контрагенттерди бассак, мына өзүнчө форма ачылат. Наименование деген жерге атын жазабыз, мисалы келечек фирмасы болсо, келечек. Башына келечек десек болот. Келечек бул юрлицо болот. Юрлицо болгон үчүн бул жака юрлицону калтырабыз. Эгерде келечек фирмасы бизден жалаң сатып ала турган болсо, анда вид основного договора деген реквизитин с покупателем деп калтырабыз. Эгерде биз ал келечек фирмасынан товар сатып ала турган болсок, анда биз бул жерди с покупателем деген жерди с поставщиком дегенге өзгөртүшүбүз керек. Окей. Мисалы биз келечек фирмасынан сууларды сатып алалы дейли, анда бизге поставщик болот. Биз андан сатып алабыз. Окей. Да деп коебуз. Мына келечек фирмасы бул жерге кошулуп калды. Дагы бирөөнү кошсок, сатып алуучулардан дейли, мисалы Айгүл. Бул дагы юрлицо. Юрлицо боюнча кайтала калтырабыз. Бул жак покупатель. Окей, сатып алуучу дейли, бизден сатып алат дейли. Мына документ справочниктерге жаңы элементтерди ушундай жол менен кошо беребиз, добавить. Кийинки кнопка бул добавить папку. Папкалар. Мисалы үчүн бул элементтер өтө көп болуп кетсе, буларды сорттогонго туура келет да. Мисалы Айгүл бул сатып алуучу болсо, мына покупатели деген папкага мында кармап туруп, жылдырып, ошого киргизип койсок болот. Келечек поставщики. Эгерде бизге жаңы контрагенттердин тобу керек боло турган болсо, мисалы өзүнчө өзгөндүктөрдү, Жалал Абадтарды, Нарындыктарды өзүнчө, ошто контрагенттерди өзүнчө бөлгүбүз келсе, ушул жерге биз добавить деп папканы кошобуз. Мына бул жерге өзүбүзгө ыңгайлуу болгондой кылып жазып алсак болот. Мисалы Сузак деп койсок деле болот. Окей. Анда акция мисалы үчүн Сузакка кирсе, ошону буларды бунун ичине киргизип койсок, өзүбүзгө ыңгайлуу болот. Кийинки кнопкалар, эгерде биз бул акция деген сөздү өзгөртө турган болсок, өзгөрткүбүз келсе, анда бул карандашты колдонсок болот. Мына бул турабыз дагы, карандашты бассак, ошол ачылат. Анан биз өзгөртүүлөрдү жазып койсок болот. Акция акция. Окей. Мына өзгөртүп койдук. Бул кнопка ошол элементти дагы кошуу дегенди түшүндүрөт. Копия кылуу жана кошуу. Муну бассак, ошол эле элементти ачат. Мисалы үчүн окшошат болсо, акция коом деген дагы бир болсо, мен ушуну басып, кнопканы копия кылат дагы, анан бул жака коом деп кошуп койсом, элементти тез киргизүүгө жардам берет экен. Ушуну эле копия кылат дагы, анан биз кошумча жалынчасын кылып койсок болот. Эми биз мына башында айткандай 1С программасы 3 принципте турат дедик. Мына справочники, контрагенты, номенклатура, физические лица. Жана азыр биз көргөндөй 100дөн ашык справочник бар экен. Мына ошолорду биз документтерде колдонот экенбиз. Документтер менен анда кандай иштейбиз? Биринчи кыскача карайлы. Документтер операции деген жерге кирсек, мына справочники документи экинчи жайгашкан. Документтердин түрлөрүн көрсөк болот. Мына эң көп колдонулган документтер булар. Реализация товаров и услуг. Товар сатабыз мына. Окей. Мисалы үчүн бир документ ачып коеюн.
Добавить. Дагы бир документ ачайын. Документы поступления товаров и услуг. Добавить. Жанагындай эле ача турган болсом документтерди. Справочниктердикиндей эле аты мунуку үстүнө жазылат. Реализация. Сол жагында документке тиешелүү пиктограмма бар. Бул документтики өзүнчө болот, башкача. Эми документтер менен кандай иштейбиз? Документтерде эле, мисалы, поступление кыла турган болсок, бул жерде биз номерин көрүп атабыз, датасы бар, организация, склад, договор, контрагент, мунун бардыгы реквизиттер деп коет. Номер менен дата бул автоматтык түрдө программа өзү коет. Организацияны дагы бул настройка, башында настройкаланган болот программа. Ошол жерде кайсы организация көрсөтүлгөн болсо, ошо организация көрсөтүп турат. Склад дагы бул настройкага жараша болот. Контрагент бул поступление болуп жаткандан кийин биз сатып алып жатабыз. Демек, бул жакка поставщиктерден жазышыбыз керек. Бул кызыл менен белгиленген жерлер толтурууга сөзсүз толтурушубуз керек. Контрагентти толтуруш үчүн мына 3 точканы басабыз. Бассак, жанагы контрагенттен справочник ачылат. Мына көңүл бурсаңар, справочниктин пиктограммасы башкача, документтики башкача болот экен. Демек, биз бул жерге түздөн түз эле жазбайт экенбиз да, 3 кнопканы бассак справочник ачылат экен. Бул жерден поставщиктен мына Кибертрон деген магазинден выбрать тандайлы. Договор автоматтык түрдө коюлуп калат. Эсиңерде болсо мен жана айтып кеттим. Мына муну өзгөрткүм келсе мен карандашты басам. Мына эмне үчүн сатуучулар болсо бул с поставщиком болуш керек. Сатып алуучу болсо муну покупатель деп белгилешибиз керек. Себеби ошол жерден биз Кибертронду тандай турган болсок, основной договор автоматтык түрдө өзү коюлуп калды. Эгерде муну биз сатып алуучу деп койгон болсок, анан өзүбүз поступлениега муну койсок, мында туура эмес болмок дагы. Бул жерге договор автоматтык түрдө коюлбай калат эле. Эми биз товар сатып алыш үчүн ылдыйкы бөлүмүн, таблица бөлүмүн колдонобуз. Бул жерде основные средства, ТМЗ услуг, товаро-материальные запасы, услуги, дополнительно, счет, фактура деген закладкалар бар. Товарды сатып алыш үчүн биз ушу ТМЗ деген бөлүгүн колдонобуз. Бул жерде товарды эффективдүү тез киргизиш үчүн подбор деген кнопканы колдонгонубуз ыңгайлуу болот. Подборду бассак, программанын оң жагына ачылып калат. На компьютерді басам, 2 жолу бассам, количество, цена автоматтык түрдө чыгат. Бирөөнү саталы, цена, мисалы, 30 000 дейли. Так, саталы дейсиз да, бул сатып алып атабыз, компьютерди 2 жолу басабыз, мисалы 10 штук сатып алып атабыз. Ценасы 20 000 дейли. Окейди бассам, бул жер автоматтык түрдө толуп калат. Көңүл бурсаңар, документ азыр бул жерде покупка, мына сатып алуу, новый деп турат. Новый. Эми азыр мен эмне кылам? Документти бул кнопканын жардамы менен өткөрөм. Муну бассам, бул проведен деп өзгөрөт. Проведен деп өзгөргөндөн кийин, мисалы үчүн, окейди басып жапсам, документ бул жерде пайда болду өзү. Так, бул реализация ачылып калган экен. Поступление ТМЗ услуг, мына жаңы эле сатып алдык. Документ бул жерде пайда болду. Эми мына көңүл бурсак, документтин бул жерде мына төмөндөгү жашыл белгилер турат. Бул жашыл белги эмнени түшүндүрөт? Бул жашыл белги бул
документ чыныгы бар дегенди түшүндүрөт да, жана муну биз отчеттон көрө алабыз. Отчеттор бул жакта жайгашкан үстүндө. Ал жерге кирип отчетторду шак көрсөк болот. Мына документти ача турган болсок, отчетту ача турган болсок, отчетторду мына цифраларды көрсөк болот. Мен башында айткандай, эгерде документ киргизилген болсо, анын негизинде отчетту автоматтык түрдө чыгарып алабыз. Эми мисалы көңүл буралы. Бул документтерди ача турган болсок, бул жерде кызыл кнопкасы бар. Мына жашыл провести өткөрүү дейт, кызыл болсо кайра өткөрбө, артка кайтаруу деген түшүндүрөт. Муну бассам, мисалы үстүндө азыр проведен деп турат. Эгерде мен муну баса турган болсом, бул не проведен дегенге өзгөрүп калды. Жана бул жакты карасак, жашыл белги жок. Отчетту кайра ачып карап көрөбүз. Анда цифралар азайып калды. Документ бар. Документ бул жерде бар. Бирок бул жашыл белгиси жоктугунун себеби бул черновик дегенди түшүндүрөт дагы, бул жөн эле маалымат катары бар, факт катары жок дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан биз отчетту аны көрө албайбыз. Отчетту ачалы. Мисалы, экинчисин дагы мына оң жагын бассак болот экен. Бул жерден мышканын оң жагын басып туруп, кызылды бассак, мына да жок болуп калды. Отчет ача турган болсок, мына цифралар дагы аябай эле азайып кетти. Эми мына буларды кайра өткөрө турган болсок, мына провести отчетту ачсак, цифралар кайра көбөйүп атат. Көрдүңөрбү? Демек, бул документтерге жараша болот экен. Документ эгерде жашыл белгиси бар болсо, аны отчеттон көрсөк болот экен. Жашыл белгиси жок болсо, аны отчеттон көрө албайбыз. Документ экинчисин дагы өткөзүп коеюн. Провести. Так, реализация. Отчетторду жаап коелу. Мисалы, биз саталы дейли. Сатканда покупка продажа деген менюдөн реализация. Жаңы поступление кылдык, эми реализация кылалы. Реализация товаров услуг бул сатуу дегенди түшүндүрөт. Муну басабыз. Баскандан кийин жерде сатылган документтерибиз бар экен. Азыр буларды черновик кылып коелу. Мисалы, добавить. Добавить деген кнопканы басабыз дагы. Кимге сатабыз? Мына 3 кнопканы басабыз. Бул жерден покупатели дегендерден тандайбыз. Андан кийин жанагыда көргөзгөндөй подбор деген кнопканы колдонобуз. Басып, компьютерди саталы 1 штук. Мисалы, 30 миң. Окей. Автоматтык түрдө толуп калды бул жер. Провести кылабыз. Проведен. Биз саткандан кийин акчаны наличный ала турган болсок колго, ал адамга приходный кассовый ордер квитанция жазып беришибиз керек болсо, анда биз ушул жерден эле бул на основании деген бул кнопканы колдонобуз. Бул абдан жакшы кнопка. Бул кнопканы басабыз. Документ сөзсүз проведен болуш керек, өткөрүлгөн деп. Муну басабыз дагы, приходный кассовый ордерди басабыз. Приходный кассовый ордерди бассак, автоматтык түрдө документ өзү бул документтин негизинде толтурулган болот. Муну эмне кылышыбыз керек? Бул новый дейт жаңы. Муну да провести кылып өткөрөбүз. Андан приходный кассовый ордерди бассак, документ мына бул жакка чыгып калат. Эми бул жерден документтер бири-бирине байланышканын төмөндөгү могу пиктограмманын жардамы менен текшерсек болот. Бул жерде бассак,
мына реализация товаров услуг болгон, анын негизинде приходный кассовый ордер жазылды деп бири-бирине документтер байланышып турат. Документтер мындай бири-бирине байланыштырып, бул на основании деген бул пиктограмма, мына бул кнопка колдонгонубуз туура болот. Себеби бул кнопканы колдонуп бир документ менен экинчи документти байланыштырсак, төмөндөгүдөй документтер бири-бирине байланышкан болот дагы, анан отчеттордо туура, бардыгы туура болот. Демек, мына отчетторду биз чыгарып алыш үчүн документтерди туура толтурушубуз керек экен. Документтердин реквизиттерин биз справочниктерден алат экенбиз. Справочниктер менен иштөөнү бир сыйра карадык. Документтер менен иштөөнү да бир сыйра карадык. Отчетторду да бир сыйра көрдүк. Отчетторду мисалы дагы бир аз карай турган болсок, түрлөрү өтө көп. Отчеттордун бардык түрлөрүн операция деген жерге кирип, справочники, документы деген жерде мына 3-чү отчетту ачсак, бул жерде да 100дөн ашык отчеттун түрү бар. Ар бир отчет менен иштеш үчүн жөн эле ошол отчетту ачабыз. Ачабыз да бул жакка датасын коебуз. Мисалы үчүн бүгүнкү датаны кое турган болсок, сформировать, бүгүнкү датага чыгарып берет. Мисалы үчүн бул цифралар каерден келгенин биз кызыгып аткан болсок, 2 жолу бассак, төмөндөгүдөй ачылат. Окейди басабыз. Анан бул цифралар кайдан келди? 2 жолу басабыз. Ошол документке чейин ачып карасак болот экен. Акыркы документке чейин, бүгүнкү число менен киргизилген документке чейин ачып көрсөк болот экен. Эгерде бул жерден биз документти өзгөртө турган болсок, анда аягында бул отчеттин бардыгын өзгөрүшүнө алып келет. Каалаган цифраны 2 жолу басам дагы, каалаган цифраны документке чейин ачсам болот экен. Бул көргөн ыкмаларды сөзсүз аркасынан кайталайбыз. Үйрөнгөнгө чейин кайра-кайра кайталап, видеону улам токтотуп кайталайбыз. Азыр дагы бир справочник, номенклатура. Номенклатура деген справочник менен иштөөнүн бир өзгөчөлүгүн көрсөтүп коеюн. Мен бул жерден операция деген жерден кирип атам. Ошол эле номенклатура деген жер, покупка-продажа бул бөлүктөн кирсек болот. Номенклатура. Номенклатураларды толтурганда добавить, краткое наименование деген жерге өзүнүн атын жазабыз. Мисалы, принтер. Единица измерения деген жери болот. Эң маанилүү реквизиттери бул краткое наименование, единица измерения, номенклатурная группа сөзсүз толтурушубуз керек, жана счет учета деген жерлерин сөзсүз толтурушубуз керек. Принтер деп жазгандан кийин полное наименование деген жерге өзү эле жазылып калат. Единица измерения, биз принтерди штук менен өлчөйбүз. 1, 2 деп мисалы. Кээ бирөөнү литр, метр квадрат менен өлчөйбүз мына. Эгерде бул жер справочник добавить деп кошсок болот. Бирок кээ бир справочниктерде мисалы үстү жагын карасак подбор деген бөлүмү болот. Ушул подбор деген бөлүмүндө классификаторлор болгон болот. Биз толтурбай эле биз үчүн 1С программасын түзгөн адамдар биз үчүн киргизип койгон. Мына бул жерден бизге керектүү өлчөө бирдиктерин 2 жолу басып бул жерге кошуп алсак болот, кайсынысы керек болсо. Азыр менин учурумда штук жетиштүү. Номенклатурная группа деген жерде 3 точканы басабыз да, основной номенклатурная группа дегенди тандап коебуз. Счет учета деген жерди ачабыз да, добавить дегенди басабыз. Анан окейди басып коебуз. Болду. Болгон ушундай толтурулат. Эгерде биз счет учета деген жерин жазбай, толтурбай койсок, анда кийин биз товарларды сатып атканда документ жабылбай проблемалар пайда болот. Ошол себептен ушу номенклатура деген справочник толтуруп атканда ушул жерлерине көңүл бурабыз. Бул жерден главный биринчи бетин программаны тааныштырып кетсем, акыры жана мына эң үстүндө негизги меню бар.
Ушул жердеги банки касса, покупка, продажа деген жерлер бул жерде кайталанат. Ар бир закладканы ачканда бул жерде мисалы үчүн покупка, продажа болсо, мына сатып алууга тиешелүү документтер бул жерде, сатууга тиешелүү документтер бул жерде. Ылдый жагында, сол жагында бул журналдар болот. Журнал деген эмне? Ошо журналга бул жактан да документтер аралашкан болот. Бардык документтерди бир караса болот. Орто жагында справочниктер, эң покупка продажага керектүү негизги справочниктер. Мына 3 экен: контрагент, номенклатура, склад. Ал эми оң жагында болсо ушул покупка продажага тиешелүү отчеттор болот. Бул отчеттордун ар бирөөнү кирип эксперимент кылса болот. Сформировать отчетторду ачып көрсөк болот. Сформировать. Бул жактан даталарды коебуз. Отчет менен иштеш оңой эле. Бүгүнчө болду. Мына ушуларды кайталап бекемдейбиз.